Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан чоң суроо долбоору жана мен анын алып баруучусу Айбек Бекжамиров бүгүнкү чыгарылышта бала багып алат белеңиз деген суроону узатмакчыбыз. Анан дагы бир нерсе, мени эмне үчүн шапкачан турат десеңиздер, күн аябай суук, ошого карабастан биз тартып жатабыз. Анан сураныч видеону көрөрдөн мурун каналга катталып, коңгуроочону басып, ылдыйга ой пикир жазып коюңуздар, бизге ал өтө эле маанилүү. Саламатсызбы? Сиз бала багып алат белеңиз? Мен бала багып алмакмын. Эми азыр мен өзүм жалгыз эки кызымды эки кызым менен жалгыз эмет аларды багам да. Если толук үй бүлө болсо мен с удовольствием багып алмакмын. Бала деген жакшы да, бала. Азыр сиз жалгыз бойсуз, э? Да, жалгызбын. Жолдошуңуз? Жок. Бирок эки балам бар. Если жолдошум болсо, мен бала багып алмакмын. Эгерде бала багып алсаңыз, канча балага чейин багып алмаксыз? Экөөнү, үчөөнү же бирөөнү? Эме жана алыңа жараша деп коет го. Если бир эки бала багып алмакмын. Өзүм эки балам болсо, 4 бала жакшы болмок. Чоң рахмат. Эгерде багып алсаңыз, уул бала багып аласызбы же кыз балабы? Буйруганы. Кызбы, уулбу, планы. Канчага чейин? Бирдиби, экини, үчтүбү? Канчалык көп болсо ошончолук жакшы негизи. Эжеке, сизчи? Кандай? Бала багып алат белеңиз деген суроо. Если ата энеси жок, кароосуз калган балдар болсо, ооба. Демек каршы эмессиз. Каршы эмесмин. Өзүңүздүн балаңыздай эле мээрим төгөсүзбү? Конечно, ага да ал үчүн деле эки дүйнө, мисалы үчүн жоопкерчилик болот моюнда. Аллахтын астында да жооп бериш керек болот. Өзүңдүн балаңдан да керек болсо дейт, жакшы карашың керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр го, баягы жетимди ыйлатпай жакшы эметкен. Баксаңар дептир, жетимдин башын сылап жакшы эметкен, тиги дүйнөдө мен менен чогуу болот дептир да, монтип колунучу. Ал үчүн өзүң балаңды канчалык кагып силксең, ал билинбейт өзүң балаңда. Бирөөдүн баласы бат эле сумсайып түшүп калат дейм да, настроениясычы. Ошол. Ошо өтө мыкты ойду билдирдиңиз, терең ыраазычылык. Анан хадистер менен да түшүндүрүп кеттиңиз. Сизге чоң рахмат. Ийгилик. Ооба, в принципе. Силер да азыр үйлөнгөнсүңөр? Жок. Үйлөнө элексиңер. Келечекте эгерде мүмкүнчүлүк болсо багып алмак белеңер? Ооба. Канчаны? Канча бала? Бир эки жетет го. Эркек балабы же кызбы? Айырмасы жок. Чоң рахмат. Менин оюмбу, өзүм балалуу болбосомбу? Жок, балалуу болсоңуз деле, эгерде келинчегиңиз ушундай сунуш киргизсе, сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Макул болмокмун. Же ата энеңиз айтса, Макул болмокмун. канча балалуу багып алмаксыз? Эми көбүрөөк болгон жакшы го. Эми бирди, экини. 4, 5, 10. 10 деп эми айта албайм, бирок эми колдон келишинче. Демек сиз багып ала бербеңиз. Ооба. Жок. Себеп? Эми өзүңдүн балаң болгон жакшы да. Ал багып алган бала баары өзүңдүкү эмес да. Багып алган балага сиз жеткиликтүү деңгээлде мээрим төгө албайсызбы? Ошондой. Эгерде келинчегиңиз барбы? Жок. Эгерде келинчегиңиз ушул бала жагып калды, ушуну багып алалы десе эмне дейсиз? Билбейм эми. Суроого жооп бере албайм го. Демек сиз бала багып алгандарга терс көз караштасыз, э? Жок, эми баягы баланы эме болсо да, бала андай үйү жок болсо, баягы иши жардам аркылуу жардам берип багып алса болот деп ойлойм да. Ну да, почему бы нет? У вас с собой есть дети, да? Да, двое. Вот они бегают. 2 мальчика. Мы очень любим детей. Если бы усыновили мальчика или девочку? Без разницы, ребенок есть ребенок. Какая разница, мальчик, девочка? Главное ребенок. И сколько детей вы бы усыновили? Ой, хороший вопрос. Ну, вообще, я люблю, когда большая семья. Ну, конечно. 10, да, примерно? Ну, 3 бы, да. 3 бы, да. 2-3 бы, потому что своих 2 еще бы, 2-3 бы, да. Отлично, а вы? Да, усыновила бы. Я этим вопросом интересовалась, но у нас это слишком сложно сделать. У вас тоже есть дети, да? Есть дочка. Одна. А сколько вы бы усыновили? Ну, на текущий момент я могу пока одного ребенка.
А так хотелось бы, конечно, 3 в целом. Все, спасибо большое. Билбейт ким. Эмес, муктаж болсок бага алмакпыз да, эмне балады. Аз балдарыңыз бар да? Балам бар, балдарым бар. Канча балаңыз? 3 балам бар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо канча бала бага алат элеңиз? Өзүмдүк болсо 2-ни бакмакмын, 5 бала алып. 5 болмак, Чоң рахмат. Бала багасы болот, конечно, жакшы балдар менен семейден. Азыр балдарыңыз бар да? Ооба, бар, небере бар да, конечно. А эгерде келинчегиңиз каршы болуп атса кандай кыласыз? Багып албайбыз деп. Советующийсиз керек да сперва. Анан кийин айтыш керек да, турайын. Анан сразу от бухты баракта айтканда болбойт да. Чоң рахмат. Честно говоря, даже не задумывался никогда о таком. Вы сам женатый? Нет. Если в будущем поженитесь и ваша супруга будет предлагать такой вариант, что вы сделаете? Ну, как минимум рассмотрю его. Что, Как простите? минимум рассмотрю его. Ну, просто это как бы очень внезапно, я никогда о таком не задумывался, и пока без полного рассмотрения вряд ли. Это зависит скорее всего, будет зависеть от возраста ребенка, потому что чем старше, тем больше проблем. Но если это будет маленький ребенок лет до 5, то думаю, да. А вы будете относиться к этому ребенку как к своему родному, да? Я могу вам сейчас распинаться сколько захочу, пока мы все не столкнемся с такой ситуацией, я не могу дать никаких гарантий. Көпчүлүк эле каармандарыбыз бүгүнкү чыгарылышта бала багып алмакпыз деген оюн билдиришти. Эгерде менин эрким болсо мен деле багып алмакмын. Сиздердин оюңуздар кандай? Ылдыйга комментарийге калтырып коюңуздар. Чоң суроо долбоору Айбек Бекчемиров. Көрүшкөнчө.